Арыбаңыздар урматтуу менин каналымда көрүүчүлөрүм, сиздерди каналда көргөнгө абдан кубанычтамын. Дүйнө жүзүндө кайра согуш жанданып атат Иран менен АКШнын ортосунда. Бул деген эң бүгүнкү күнү номер 1 геосаясий жаңылык десек болот. Иран менен АКШ бири-бирин аткылашты. Ошол акыркы 24 сааттын ичинде АКШ жаңы соккуларды өткөрдү Иранга. Ошол 2 түн бою бомбалады, мындайын айтканда. Ондогон буталарга тийди, октору, бомбалары, ракеталары. Анын эң көбү ошол деңиз жээгиндеги Бандар Аббас портунун тегерегинде болду соккулар. Андан Бушер атомдук электростанция мурун турган жерге дагы соккулар болду. Жана башка ошол Ислам революция гвардиясынын имараттарына, кампаларына соккулар уланды, инфраструктурага дагы. Жана ошол Ормуз булуунун жанындагы ирандык инфраструктуранын жалпысына соккулар болду. Центком маалыматы боюнча 2 күндүн ичинде 170 сокку өткөрдү АКШ. Ошо менен токтоп калды. Иран ага соккуга сокку менен жооп берди. Ракета, дрон менен сокту, кайра эле шахеттер колдонулду, кайра эле ошол баллистика. Көбүнчө Иран алган буталар бул деген Кувейттеги Американын базалары болду. Бахрейнде, Иорданияда соккулар болду. Көбүнчө ракеталар токтотулду про системалар менен, бирок көбү кайра эле тийди. Ушул соккулар АКШнын ишине жасаганына жооп катары айтылды да. Трамп айтат, Иран менен болгон ceasefire дейт, деген бул деген тыныгуу 60 күндүк бүттү дейт. Жокко чыгарылды дейт. It's over дейт да, бүтүп калды дейт. Бул деген бекер эле убакытты текке келтирүү дейт. Бул адамдар оорукчан дейт. Бул адамдар эч кандай сүйлөшүүлөргө баш ийбейт дейт. Бул адамдар мага телефондон айтышат дейт, бүттү ядердик программадан баш тарттык деп. Анын эртеси чыгып алып туруп, элдин астында биз ядердик программадан эч качан баш тартпайбыз деп кайра айтат дейт. Кандай ушу болсун деп айтты да. Бирок ошону менен бирге Трамп айтып атат, мен деген ошо сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөнгө эгерде алар барса дагы эле даярмын дейт да. Дал ошол эле маалыматтар Ирандан келип атат, ошол Катар тарабынан, ортомчулар тарабынан. Иран деле сүйлөшүүлөргө даяр, Иран деле соккуларды токтотот убактылуу деген маалыматты таратып жатышат да. Анан бул деген Ирандын Ормуз булугундагы танкерлерге атуулардын аркасынан болуп кетти. Иран атты. Биз менен ошол макулдашкан жоксуңар, булуң Ирандын көзөмөлүнүн астында деген сөз менен атышты. Анан албетте бул кайра танкерлердин Ормуз булугунан өтпөй калышына алып келди жана күйүүчү майдын дүйнөлүк бааларын кайра өсүшүнө алып келди. Бирок кайра эле ошол өсүш кичине басаңдап токтоп калды. Бүгүнкү ушул 26-жылдын 11-теке күнүнө эки тарап тең активдүү аскердик аракеттерди токтотушту. Ортомчу болуп Катар иштеп жатат. Толук кандуу согуш жок, бирок чыңалуу абдан жогору. Анан азыр эле мен ушул айтып атканча дагы октор атылып, ракеталар мындай урулбайт деп, болуп кетпейт деп эч ким кепилдик бере албайт. Чыңалуу өтө чоң. АКШнын өнөктөшү Израилде Ирандан соккулар даярдалып атат деген сөздөрдү тарата баштады расмий. Израиль бүгүн 2 фронтко согушуп атат. АКШнын жардамысыз. Бул деген Ливан Хезболлага каршы жана Хамас менен Газанын ичинде. Жана ошол Израилде мындай Ливанды тегерегинде Хезболла менен убактылуу тыныгууну жарыялашкан, бирок ал тыныгуу улам-улам бузулууда. Израиль, Ливан, АКШнын ортосунда келишим түзүлгөн. Ал келишим ушул 26 кулжа айында болгон, өтүп кеткен айда. Аны АКШ жасаган, сунуш кылган Ливан өкмөтүнө. Ал план боюнча Израилдин аскерлери түштүк Ливандан чыгарылып кетиши керек. Хезболла толугу менен куралсыздандырышы керек ушул келишим боюнча. Ага Ливандын өкмөтү жардам бериши керек. Ливандын ичинде Хезболла жок деген ушундай зона түзүлүш керек деп келишимге кол коюшкан. Жана мисалы үчүн ага чейин эгерде ошо Ирандын желектери Ливан ичинде илинип турса, Хезболла согуш турган жерде, ушул келишим түзүлгөндөн кийин заматта эле Ливан биринчи деп, Ливан first деп ошол жазуулары жана Ливандын желеги бүт өлкө боюнча баннерлер илине баштады да, ошол мурунку Хезболланын желектеринин ордуна. Ошентип Израиль Ливанда калып атат, чыкпай атат толугу менен. Жана анын премьер-министри Нетаньяху айтып атат, биз деген Хезболланы толук менен жок кылмайынча чыкпайбыз деп айтып атат да. Анан чекит менен соккулар жасап атат. Мисалы үчүн ошол Хезболланын аскерлери Ливандын түштүгүндө
ошол мотоциклисттердин, мотоцикл минген аскерлердин жардамы менен атака кылышты Набатия деген тараптан. Набатиядан атакага ошол кайра IDF-тин атайын күчтөрү жана авиациясы соккуларды өткөрдү да. Хезболла Ливан, АКШ, Израиль келишимди биз тааныбайбыз дейт жана эч бир ага баш ийбейбиз дейт. Бул деген жеңилишке сунуш дейт. Биз куралды бербейбиз дейт. Куралсыздандырууга баш ийбейбиз дейт. Толугу менен Израилдин аскерлери Ливандан чыксын деп талап коюп атат. Дрондор менен соккулар уланып атат. Хезболла тарабынан Израиль армиясына каршы жана ошол оптоволокно колдонгондуктан ийгиликтүү буталарына жетип атат Хезболланыкы. Бирок ошол жаздагыдай катуу согуш жок да. Согуш аябай жай болуп, улам-уламдан тынчтып, бири-бириден ушундай атуулар болуп атат. АКШ Ливанга жардам беребиз деп курал менен болобу, ошол Хезболладан бошотулган райондорго Ливандын расмий армиясын киргизгенге ошол сунуш кылып атат да. Ливандын армиясы жакында ошол аймактарга жайгашкан атат. Ушундай аракеттер жүрүп атат. Хамас менен Израилдики ceasefire же болбосо согуш атууларды, аракеттерди токтотуу 25-жылдан бери уланып келаткан. 25-жылдын күзүндө ал келишимге кол коюшкан. 26-жылдын башына дагы ал уланып келген, бирок бул деген келишим аябай мындай сезимтал, бекем эмес болуп жаткан. Израиль күндө Хамастын позицияларына соккуларды улантып атат. Атайын системаларды колдонуп да Хамастын орто чендеги, орто чынжырдагы командирлерди бири-биринен терип атат. Мисалы үчүн акыркы жумада Израиль Хан Юниске сокку кылды, Газа Ситиге сокку кылды. 6 кишидей набыт болду. Анын ичинде аябай көп жарадарлар да болду. Хамас Израиль тынчтык келишимди системалык түрдө тынбай бузуп атат деп айыптап атат. Хамас ага жооп катары Газадагы жаңы түзүлгөн комиссияны жана ушул өкмөттү аны жокко чыгарды жана ал өкмөт экинчи иштебейт деп жарыялады. Ушинтип Хамас Израилге басым жасап атат. Ошол кезде бир нече өлкө, анын ичинде Казакстанда ушул Израиль менен Газанын ортосундагы палестиналык ошо Хамастын ортосундагы согушту бастырууга ушундай Трамптын планы боюнча комитет түзмөк. Ал комитет 5 өлкөдөн туруп, анын ичинен 3 мусулман өлкөсүнөн башкармак Газаны. Ал нерсе эмне болуп атат деп карасак, мисалы үчүн эч кандай жаңылык жок азырынча. Бир да гуманитардык миссия жок. Казакстандын жарандары катышпай жатат ошол комиссияга жана ошол убактылуу өкмөткө. Казакстан февраль-март айларында ал тарапка өзүнүн тынчтык орнотуучу аскерлерин жөнөтмөк, госпиталь кылмак жана ошол жарадарларды дарыламак. Бул деген эл аралык стабилизациялоо күчтөр деп Трамптын планы боюнча ISF деп ушундай уюм менен иш жүргүзүлмөк. Тынчтык кеңеши деп аталат ошол. Гуманитардык жардам бермек, буудай алып келмек. Бирок мунун баары азырынча ошо маалымат текшерсем дагы эле пландаштырылууда, дагы жасала элек, бирок дипломатиялык тараптан кандайдыр бир кымылдар бар. Эмнеге ушундай болуп атат десеңиздер, анткени ушул эл аралык тынчтык орнотуу же тынчтык кеңеши, ошол тынчтык орнотуу кеңеши мындай шарт коюптур: биз деген ушул нерселерди жасайбыз, эгерде силер толугу менен ушул Хамасты куралсыздандырсаңар деп айтыптыр да. Бирок ал нерсе боло элек эмгиче. Ошентип Казакстан жана башка ошол тынчтык кеңешинин жалпы ушул комитеттин 5 өлкөсү, 4 өлкөсү да Казакстан менен кошо эмгичекти иш аракеттер жасай албай жатат, анткени эмгичекти Хамас куралын колунан түшүрбөй жатат. Казакстан Абрам же Ибраим келишимдерине кошулабыз дегенде Хамас тарабынан дагы катуу сынга алынган жана Хамас ошого каршы болорун билдирген. Бирок ошентсе да Казакстан аябай активдүү дипломатиялык түрдө ошол тынчтык кеңеште катышып жатат. Жана эгерде Хамас өз куралдарын таштаса, берсе, ошондо Казакстан ушул тараптан өз жумушун алып бармай болду да. Ушундай туугандар, ачкачылык Газада жок деп жарыяланып жатат. Гуманитардык жардам жетиштүү. Үйлөр жок, ошон үчүн палаткаларда жашап жатат элдер. Шарттар начар, дарылар, дармектер бар, экономикалык жашоосу калыбына келип атат. Бирок күндө мындай чекиттүү өлтүрүүлөр, согуштар болуп уланып жатат. Ошол Израиль менен атайын күчтөрү жана Хамас ортосундагы согуш уланып жатат. Бирок ал согуш аябай мындай дыкат, мындай эле жөнөкөй кылмыштарга окшош, эки тарап тең кылмыш жасагандай эле. Мурункудай масштабтуу уроолор, атуулар болбой жатат. Ошон үчүн азыркы күндө мындай муну Хезболла, Хамас, Израиль ортосунда
кандайдыр бир ушундай аябай жай жана өтө мындай жалкоо согуш болуп жатат деп айтса болот да азыркы тапта. Ошону менен Иран менен АКШ азыр да ошондой эле атууларды токтотту азыркы тапта. Бирок кайра эле мындайын айтканда, бул абал абдан мындай сезимтал жана өтө тез катуу ысык согушка айланып кетиши ыктымал да. Ошондуктан туугандар, ал регионго тынчтык тилейли. Эмесе канча жыл болду, 70 жыл өттү, 70-80 жыл өтүп атат, 100 жыл өтүп атат, 500 жыл өтүп атат. Жакынкы чыгышта дайыма кайсы бир согуш да, дайыма кандайдыр бир согуш. Ошол нерсе бир күнү бүтүш керек. Ошо тынчтык тилейли туугандар. Кошумча дагы айтып кетермин, көп суроо түшүп атат ушул аренда боюнча 49 жыл боюнча оюңорду билдиргилечи деп. Аны эмкиде даярдайын, анткени мыйзамды аябай билем, жакшы билем, жер кодексин, эл аралык мыйзамдарды билем, ошо боюнча анан кеңири айтып берем да. Ошон үчүн каналга жазылгыла, өтүп кетпесин ал видео назарыңыздардан. Сиздер менен Искендер Шашеев болду, саясаттануучу экономист жана бизнес пландоо боюнча адис. Сиздерге бизнес план керек болсо, же болбосо инвестициялык план керек болсо, ТО керек болсо, ошо видеонун астында телефон бар, WhatsApp бар, ошол жерге жазгыла. Биз деген жакшы документ кылып жазып беребиз жогорку деңгээлде. Кыргызча, орусча, англисче, кытайча, башка бир нече тилди билебиз. Ошо бир нече тил менен жазып бере алабыз да. Биздин командабыз өсүп атат. Ошон үчүн туугандар, эгерде бизнесиңерди чоңойтом десеңиздер, өзүңөр чоң ишкер болсоңуздар, албетте бизге сөзсүз кайрылгыла бизнес план жаздырганы. Эмки видеолордон көрүшкөнчө.